Байкелери карындашына кандай мамиле кылыш керек? Менин байкелерим бизди сокчу, жаман сөздөрдү айткан, урчу. Аллах. Имансыздык, динсиздиктен ошондой да. Жалпы эле бардык мусулмандарга укуктарды айтып коюн. Ошол жерде байкелер эже карындаштарына өтө маанилүү жери ушул. Кандай мамиле кылыш керек эле? Пайда жеткирсин, пайда жеткире албайбы, зыян жеткирбесин. Көңүлүн көтөрсүн, көтөрө албайбы, жалат кылбасын. Андан кийин аны мактасы мактай албайбы, жамандабасын. Бул жалпы биздин эреже туугандар. Мусулмандардын акысы. Дуа кылсын. Күйөөм менен кантип жарашам? Жарашкым бар, күйөөм менен көңүлү бар, күйөөм менде көңүлү бар. Бири-бирибизде кайнене кайната каршы экөөбүзгө. Күнү кайнене кайнатаңарды разы кылгыла? Эчтеке эмес. Адам тез эле разы болот. Кызмат кылып, белек берип, тез эле разы. Кечирим сурасаңыз эле, субханалла. Өзгөчө мусулмандардын жүрөгүндө мээримдүүлүк бар. Кечирим сурап эле башыңызды ылдый кылыңыз, болду, сразу эле разы болуп кетет. Жумуштун баардыгын колуңузга алып, жугурушсарды эле жаман көрсөтүп эле кызмат эле кыла бериңиз кene. Бул кызмат ушундай нерсе таасирлүү, адамдын жүрөгүн оюп коет. Таш жүрөктөрдү да тешип коет. Азыр кантип шейит болсок болот? Даарат менен жатса, өтүп кетсе шейит болот дегенди уккам. Хадис барбы, түшүндүрүп берсеңиз. Анан күндүз өлсө да шейит боло турчу амалдардын жолдорун айтып бериңизчи дейт. О пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, "Ман бата ала тахаратин" ким даарат алып жатса, "Мата фи лейлатихи мата шахидан" ким ошо түнү өтүп кетсе, шейит болуп берет деген туура хадис бар. "Ман бата ала тахаратин" ким даарат алып жаткан болчу, эми ажал да келип калат да. Азыр биз бу жерде дарс сабакта отурабыз го, канча адам өлүп атат азыр, билесизби? Биз сабакта эле отурабыз, алар өлүп атат. Биз уктап атабыз, алар өлүп атат. Биз тамак ичип атабыз, күлүп атабыз, алар өлүп атат. Анан биз да алардын катарына бир күн кирип кетебиз, ошол. Бул жерде келип калышы эч эмеси жок тасыр. Ошон үчүн жүрөк тазалап жатыш керек биринчиден. Даарат менен жатса пайгамбарыбыз айтып атат, шейит болуп берет дейт. Макулбу? Кээ бир риваятта келет, ким даарат алып жатса, Алла Таала бир периштени дайындап коет деген. Ал таң атык чакта дуа кылып чыгат экен да. Я Алла, бунун күнөөсүн кечирчи, бунун күнөөсүн кечирчи, бунун күнөөсүн кечирчи деп таң атык чакта сизге дуа кылып. Сиз уктай бересиз, коңгур такты тартып, бул жака оп, бул жака оп. Тиги периште дуага салып коесуз да. Периште сен өзүң ишин кыла бер деп коюң да. Бул жакта сиз өзүңүз уктайын. Шариятта аял киши мураскор боло алабы? Боло алат. Бизде чоң зулумдук таксырлар. Кыздарга мураскорлук берилбейт, өтө чоң зулумдук. Болбойт. Бул түздөн кыздар, түз мураскор булар. Аялы күйөөсү өлүп калса, аялы мураскор. Эгерде апасы болсо, апасы мураскор. Апасы болбой калса, анда уже башкалар каралат. Чоң энелери, эгерде бир туугандары болбосо, анда эжелери каралат. Макулбу? Бирок алхамдулилла, исламда, шариятта аялдар мураскор боло алат. Өзгөчө. Аялы, апасы жана кызы түздөн түз. Мен үйлөнөйүн десем, ата энем, туугандар жана жердештер эл эмне дейт деп каршы болуп жатышат. Себеби мен ала турчу кыз экөөбүз бир уруудан элек. Кыз жактында ата энеси каршы болуп жатат. Мен эмне кылышым керек? Устаз, кандай кеңеш айтасыз? Кандай кылсам туура болот? Шариятта силерге бир уруудан болсоңор, тем более узак эле алсаңар болот. Тыйы жок. Калган ата энеңизден сүрөшүп көрүңүз. Эл эмне дейт? Эл эмне деген эмне алар? Биз күнөө иш кылганда эл эмне дейт деген суроону эч койбойбуз да. Жакшы иш кылсак эл эмне дейт. Жаман иш кылса эл эчтеке дебейт. Ушундайга өтүп алдык да. Бул биздин мээбиз айланып калган өзү. Биз жолубуз таппай калганбыз. Бейишке бара турган жол эмес, башка жолго түшүп алганбыз. Тоба кылдым, тоба кылып кайтыш керек аяктан. Тобанын мааниси кайтуу. Туура жолго түшөлү. Жолдошум экөөбүздүн келишпестигибиз тууралуу суроо берейин, жооп бериңчи сураныч. Аллага шүгүр 2 балам бар. Бирок көп урат. Жок дегенде бир айда бир жолу болбосо 3 жолу деле болуп кетет. Урганын себеби өзүнүн оюнан өзү кызганат.
Анын оюнда мен башкалар менен жаткан болом. Же болбосо түшүндө башкага тийип аткан болом экен. Ошон үчүн да урат. Мен баарына чыдаймын, чыдап келе жатам. Алланын ыраазычылыгы үчүн жана эки баламдын атасыз калбасын деп. Эмне деп айтат элем? Туга субханалла, бул үй бүлөлүк маселе акыркы күндө ар бир жерде бар да. Туугандар, пайгамбарыбызды карап жашайлы, урматтуу эркектер. Чын эркек болойлу. Башкара билейли, бага билейли, сүйө билейли, урматтай билейли, сактай билейли, коргой билейли. Бир жакшы неме болойлу. Эртеге баарыбызда көз жумуп кетебиз, кезек менен эле. Ошон үчүн иншалла бир кичинекей дүйнөдө туугандар иншалла карап зулумду кылбайлы. Бул биздин эң жакындарыбыз. Биздин эң жакындарыбыздын сурагы дагы ошондой өзүнө жараша болот. Ошон үчүн эң көп жакшылык кылыңыз, үй бүлө бала чакаңызга жакшылык кылыңыз. Эжем бир бала менен Москвада жашап алды. Эч кимге айтпай. Ата-энеси билип калып, кечип жиберишти. Бир тууган эжеси менен жарашып, эми сүйлөшүп баштаганда жигит менен таарынышып менин жаныма келген эле. Эжеси менден сурады, экөөнүн никеси барбы деп. Ал төрөгөн болчу ал убакта. Мен экөөнүн ортосун бузуп жиберемби деген ой менен, ооба, мен күбө болгом деп жалган күбөлүк бергем. Канча жолу айттым никегерди кыйдырып алгыла деп. Баласы 1 жаштан өттү. Жигити көнбөй жүрөт. Бирок ата-энеси тууган уругуна аялым деп айтат. Мени кыйнаган нерсе менин жалган күбөлүк бергеним. Мен дагы ошолор кылып жаткан зынага шерик болуп калдымбы? Эми мен эмне кылсам болот? Ачыгын айтып, экөөнүн никеси жок экенин жарыя кылганы корком. Тоба кылып Аллахымдан кечирим сурап жүрөм. Эмне кылып бул нерсени мойнумдан чечип салсам болот? Вачтанибу каула зур. Жалган сөздөн сактангыла деген. Жалган күбөлүк берүүдөн сактангыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чоң күнөөлөрдү айтып атканда, чоң күнөөлөр ширк, ата-энесине ак болуу деп айтып атты эле. Анан айтты, жалган күбөлүк берүү деп ордунан жыла калып 3 жолу айтты. Иштанибу каула зур деп. Ошон үчүн эмне дейт элеңиз эми? Бул чоң биринчи тоба кылыңыз. Бирок кимге айткан болсоңуз, ошого айтып коюңуз, мен жалган күбө айтып койдум эле сизге. Жалган күбөлүккө өткөнмүн деп койдум мына. Мындай болгон эмес эле. Мен азыр тоба кылдым деп. Ал тиги экөөнө да айтыңыз, никесин кыйдырса кыйдырсын, кыйдырбаса күнөөлөр өзүнө да. Бизге бир ит келип алды. Жолбун ит тамак берип багып атам. Бирөөлөр ит турган жерде периште качат деп уктум. Бирок бул ит башкача. Азан айтса кошо уулуйт. Илгеркилер уулаган ит жаман болот дегенден жолдошум командировкадан түндө келди. Таңгамалы 6:42. Уулуп атканына жолдошум эшикке чыгып эле бул азан айтканда уулуйт экен дейт. Ошо менен не кылсам деп сана болуп атам. Иттер уулаганы шайтанды көргөндө уулайт. Эшек дагы шайтанды көргөндө айкырат. Силер пана тилегиле деген ошондочу. Короз кыйкырганда Алла Тааладан афият сурагыла, периштелерди көргөндө булар короз кыйкырат деген. Уулай бере турган болсо, ол бир айдоого итак эле тияк бияктан келип калыптыр, айдоого алып барып таштап койгула болду. Ага зулумду кылбай, өзүнүн жайын таап алат. Усал хадистерде саждага барганда 7 жерден ашпасын дейилет. Чыканак жерге тийсе 7ден ашып кетет го. Умрага барып келгендер дагы айтып келишти. Тийгизбеш керек деп. Түшүндүрүп бериңизчи сураныч. Эркектер менен аялдардын саждасына айырмасын. Тура пайгамбарыбыз айткан, сажда кылганда адам баласынын 7 жери сажда кылат. Пешене, 2 алакан, 2 тизе, 2 таман. Ушундай турабыз да? Мына 7 жери болот. Бул эркектерге гана. Аялдар чыканагын коет. Эркектер чыканагын жерге койбойт. Эркектер чыканагын койсо макру болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ит мындай жаткандай деп тыюу салган. Бул аялдарга эмес. Башка мазхабтагы аялдар болсо, алар колун көтөрөт. Эркек менен аялдын намазында айырмасы жок дейт. Жок. Биздин мазхабта тургандар, эркек менен аялдын намазынын айырмасы бар. Аялдардыкы астар, сатырыраак да. Бул мисалы руку кылганда да мындай кылып туруп албайт. Кичине мындай ийилип эле турса болот. Эркектерде эмес.
саждага барганда дагы өтө катуу мындай кылып ачып туруп алат, жок, işte жапысыраак намаз окуйт булар. Макулбу? Сатыр ауыратыраак да, мындай жапысыраак. Хорошо? Мен жин оорусу менен аябай катуу оорудум. Кудайга шүгүр, азыр жакшы болдум. Намаз окуйм, зикир кылам. Күйөөм артынан аял жинди көрөм. Дайым көңүл бурбай эле жүрөт делем. Акыркы күндөрү мени коркутуп кечинде кыйнап жатат. Күйөөм меники, сен үйдөн кет дейт. Молдога да окуттук, кетпей жатат. Эмне кылсам болот, кыйналып кеттим. Көбүнчө мына жин, шайтандар илешкендер бар го. Кирдиктен илешет да буларчы. Кусулу жок жүрө бергенден. Ушундайлардан, тияк бияк өзүн карабай калгандардан да. Ошон үчүн иши туугандар, дайыма биз таарат менен, гусул менен, дуа менен жүрөйлү. Акыркы учурда өтө көбөйүп кетти, баарыңыздарга эле маалым. Эми буну эмне кылыш керек элем? Окуңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсы үйдө Бакара сүрөсү 3 күн катар окулса, ага шайтан пайтан, жин, пенси, кыйкыр барды качып жок болот деген. Окуш керек. Аны буга бул башка бул медицина буну дарылай албайт бундайды. Бунун илими токтойт, медицина уже токтойт. Уже бул жакта эми башка диний илим ал, андан жогорку илим ал. Ошо менен каратпаса болбойт буну. Окутуш керек, окутуңуздар таксырлар. Көп өзүңүздө таза жүрүп окутуп, тоба зикир, анан күчтүү иншалла мына рукия окугандар бар, ошолорго окутуңуз. Менин атамын бир тууган иниси 5-6 жылдан бери өтө чоң банкротко учураган. Тууган уруктун баары жардамдарын берип бүтүштү. Дагы да акыркы айтуусу боюнча 1.800.000 калды. Карындашым саңа эле айтып жатамын, 200 миңдей срочно керек болуп жатат. Кыйналдым. Жеңең деле мындан бул жагына чыдабаймын деп койду. Эмне кылышымды билбей жатамын деди. Бирин шапкасын бирине кийгизип кыйналдым дейт. Мен зекет боюнча 1-2 жылдан бери жакшы угуп калдым. Мурун маанисин түшүнчү эмесмин. Ошондо 4-5 жылдык соодамдын зекетин чогултуп, бир топ кылып ошол 200ге эсептеп берип койсом өтөбү дейт. Өтөт. Өтө жакшы болот. Зекеттин да казасы бар таксырлар. Устаз, мен кара дуба сыйкыр менен ооруйм. Мени эч ким түшүнбөйт. Баары басмырлайт. Өзгөчө жеңелер таба кылгансып дейби? Таба кылгансып. Ошолорго сен да өз башыңа келсин, көргөзсүн десем кандай болот? Каргыш айтсам, эмне кылышым керек? Аларга айтсаң жетпейт. Молдодон молдо тандап жүрө бересиң дейт. Оорубайсың, стресс алгансың дейт. Анда эмнеге сыйкырдын дубасын окуганда кыйналам дейт. Эми билбедим мен мына жерде. Бирок аларга тескери дуа кылса болбойт. Тескери дуа кылса болбойт. Бирок биринчиден бирөөнүн үстүнө күлбөш керек такса. Сиздин башыңызга келип калат. Бирөөнү туурап, бирөөнү күлбөңүз. Ман дохика дейт. Ким күлсө учур келет, анын үстүнөн күлө турганда дейт. Алла Кур'анда айтат: "Я юхаллазина аману ла ясхар каумун ан каумин". Эч бир коом башка коомго, эч бир адам башка адамга маскарлабасын, үстүнө шылдыңдабасын. Ал эми аларга дуа кылыңыз, өзүңүз окутуңуз. Менин атым Гүлсана. Гүлсана арабчадан бутту сана дейт экен. Ошол туурабы? Эгер туура болсо мен атымды алмаштырышым керек болобу? Ол аснам, санам деп коет арабтар. Бутту айтат. Сот менен айтылат. Сиздики син менен. Гүлсана, сана, жакшы сөз ал. Алмаштырган кереги жок. Адамдарды бетин жок мультик катары тартса болобу? Иллюстрация сыяктуу же анимация сыяктуу, бирок бети жок, көз, каш, мурун, ооз жок кылып, же сөлөкөт сыяктуу. Ханафи мазхабта кандай? Интернеттен маалымат карасам, кээ бир учурларда тартса болот деп жүрөт. Бирок кайсы мазхабта жазылганын билбейм. Ошондон сизден жооп табамын деген үмүттө жаздым. Бизде өзү сүрөт, көз, мурун, бети башымды сүрөт тартса болбойт да. Анан мен азыркындай сиз айтып аткандай болсо мейли. Албетте ол мультфильм не мазмунда, не маңызында ошо маселе турат. Эгерде азыркы мисалы бул эми бекер боздун иши болуп калбасын да, сиздин жашооңузду текке кетире турган. Ошо менен алек боло турган.
2 жаштагы балабыз чарчап калды. Акыйка берген эмеспиз, кандай кылыш керек? Иштек эмес. Өтүп кетти, болду, кылбайсыз. Ата-энеге зикир, намаздарды кандайча хадия кылат? Тирүүлөргө жана өтүп кеткендерге зикир 70 000 болуу керек деген туурабы? Жок, керек деген туура эмес. Бул Кур'анда, хадисте 70 000 деген ал чектөө андай жок. Албетте алымдардын тажрыйбасында ошондой канчалык жолу ла иляха иллаллахны айтып, соогун багыштасаңыз, ошончолук жакшы. Алымдар ушул тажрыйбадан өткөргөн 70 000дин таасири өтө чоң экен депчи. Мен жумушта жүргөндө намаз окуганда элден уяла берем. Закройный столдун астына кирип алып, отуруп намаз окусам болобу? Жок, элден уялбай эле коюш керек. Намаз окубагандар уялсын. Арак ичкендер уялсын. Жалганчылар уялсын. Жолдошум менен ипотека үй алсак, биздин ата-энелерибиз умрага, ажыга барса болобу? Ата-энелерге кайсы акча менен? Силердин акчаңар болсо, ипотеканын акчасын берип туруш керек го дейм. Карыз да булчу. Бул карыз. Ата-энеңер өзүнүн акчалары менен барса боло берет. Бирок силердин карызыңар болуп, ошого акча жумшасаңар туура болбой калат. Мурабаха дегенде рассрочкага ислам принциптери менен техника, телефон жана башка нерселерди алып беришет экен. Банк аркылуу, бөлүп төлөө менен. Алар аркылуу буюм алуу адалбы же арамбы? Адал. Бай мутлак, бай мурабаха деп коет. Мындайда мен мына дасармолду платошканы сатам. 500 сомго. Канчага алды, мага канчага түштү, милдеттүү эмесми сизге айткангачы? Мүмкүн 200гө түшкөндүр мага. 300гө түшкөндүр. Бирок мен сизге милдеттүү эмесмин да айткангачы. Мынакей, 500 сомго сатам, алсаңыз алыңыз, албасаңыз коюңуз. Түшүрүп бер, тияк содалашсак боло берет. Бирок канчага алдың деп сизди сураганга да акыңыз жок, мен айтканга дагы милдеттүү эмесмин. Түшүнүктүү? Бул бай мутлак. Жалпы эле соода ушундай. Бирок бай мурабаха дегени бар. Мурабахасы мындай. Мен Усмандан буну алдым. Же болбосо азыр мындай кылайлы, ушул учурда мындай кылайлы. Платочканы бул Абдулла да акча жок дачы. Ада акча жок. Бирок менде акча бар. Платочка Усманда. Бул ушул айтып атат да. Мен ушуну алайын, сиз мага рассрочкага алып бериң, мен сизге рассрочканы төлөйм дейт. Ада акча жок, түшүндүңүздөрбү? Акча менде бар. Мен будан болсо барып туруп, макул канча? 1000 штук денди. 1000 штукту мен буга алдым. 200 сомдон алдым 1000 штукту. 250 сомдон сатып атам. Канчага алганым, үстүнө канча кошконум бул билиш керек да. Мага канчага алганым бул билиш керек. Биринчи соодада ал билген кажет жок эмес беле? Жок, бул кичине башкачараак соода да. Ушуну мурабаха деп коет. Канчага алдым? 200 сомго алдым. Үстүнө канчага коштум? 250 коштум. Сизге саттым 1 жылга. Сиз ар бир ай сайын мага төлөп бере бересиз. 250 сомдон төлөп берет да бул. Түшүндүңүзбү? Ушуну мурабаха дейт, адал. Бул банк менен деле кылсаңыз болот, жеке адам менен деле ушуну кылсаңыз болот. Түшүндүңүзбү? Бул ислам принципке туура келет. Ушунун ордуна телефон дейсизби, машина дейсизби, үй дейсизби, любой нерсесин кое бериң. Кеттик. Устаз, жогорку окуу жайларды студенттер окууга келбей, баа албай калса, мугалимдерге акча берип баа койдуруп алышат. Бул кадимкидей эле көрүнүш болуп бара жаткандай. Алган мугалимдерге берген студенттерге күнөө болбой, күнөө болот. Акылдуу, жакшы, бирок дене түзүлүшүндө кемчиликтери болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген деп коюшат го. Ошондо инсандар деле үй бүлө курса болот да, туурабы? Сөзсүз болот да, эмнеге болбойт? Азыр PUBG деген оюн чыгып, көп адамдар ибадаттан калып ойноп атышат. Ушул тууралуу кенен айтып маселе кылып берсеңиз рахмат. Туугандар, эми бул бекерпоздун оюну дайым. Эч кандай пайда жок. Эгерде намаз каза боло турган болсо, бул оюндар арамга айланат. Болбосо кайсы оюн адамды Алладан бекапар кыла турган болсо, Абу Ханифа рахимахулла айтат, макру дейт. Эгерде намаз, фарздар каза боло турган деңгээлге жеткире турган болсо, ал арамга айланып калат. 10 жылдан бери чогуу жашабай, талак бербеген эркекке эмне дейсиз? Менин биринчи күйөөм, мени менен жашабасаң башкага да тийбейсиң деп жүрөт. Ал менен жарашыш жашаш мүмкүн эмес.
көп себептери бар. Ата энеңиз бар, алхамдулилля, алымдар бар, муфтият бар, кайрылып, эгер чогуу жашагыла ал бардык нафаканы төлөсүн, болбосо фидия берип ажырашуусу, талагын сурагыла. Ресторанда той кылган болбойт, ысырап деп башка устаздардан уккан элем. Мен көптөн бери ресторанда официант болуп иштейм. Тапкан акчам адалбы? Албетте, кызматыңыз сервис, ошого алып атасыз. Сизге адал. Исрапкерчилик ким кылып атса, күнөөсү ошого жазылат. Кызмат кылганга эмес да. Устаз, менде бир суроо бар. Адам алейхиссаламдын бою 30 метрден жогору деп айттыңыз эле. Кайсы Куран китептин канчанчы хадисте, кайсы Тирмизде дейби келет? Сураганымдын себеби байкем сурады эле, көрсөттү. Бул Сахи Бухариде дагы бар, Сахи Муслимде дагы бар. Абу Хурайра разияллаху анхудан айтылат, ситтуна зираан деп, 60 зира, 37 метрге жакын. 30 метр эмес, дагы 7 метрди кошуп коюңуз. Чочутуп коюңуз дагы анычы. 30 дейсин, 37 метр экен. Сахи Бухариде дагы бар, Муслимде дагы бар. Рамазан айы бүткөндөн кийин 6 күн ороза кармасак, 1 жылдык орозого тете дешет. Орозаларыбыз менен кошо 6 күндүк орозаны кармасак, бирдей кутулабызбы же бөлөк-бөлөк тутуш керекпи? Рамазан айдан кийинки ай Шаввал айы, 1 Шаввал ал айт намаз, ороза айт, ал кармаса болбойт. Андан кийинкисинде ким 6 күн кармаса, хадистерде келет, Шаввалда 6 күн кармаса, ошол жыл бою ороза кармаган сообу берилет дейт. Бирок эгерде Рамазандын казасы болсо, же мурунку Рамазандардан казасы болсо, ал экөөнү бирге кармасаңыз болбойт. Өтпөйт. Эгерде нафилге бири-бирине киришип кетет. 1-нчи күнү же 4-нчү күнү оңголуп калды, мисалы бүгүн 4-нчү күн, Шаввал айдын 3-нчүсүн кармап атасыз. Экөөнү тең ниет кылып койсоңуз болот. 4-нчү күндүкүн дагы, Шаввалдыкын дагы. Экөө тең сооп аласыз да. Бир орозо менен экөөнү тең соогун аласыз. Бирок бул нафил сүннөттөр, ол жолу өзүнчө, фарыздыкы өзүнчө. Ал экөө бири-бирине аралаша албайт. Азыр мен 29-дамын. 27 жашымдан алхамдулилля намаз окуп баштадым. Балагатка 12 жашымда жеткен болсом, 15 жылдык каза намаздарым барбы? Бар. Туура санадымбы? Туура санадыңыз. Ар бир намазды 15 жолудан окусам, казаларды туура окуган боломунбу? Ал кандай деген ар бир намазды 15? Күнүнө ору. Өзүңүздү караңыз да. Бирок алхамдулилля күн сайын акырындан болсун окуп тура бериңиз. Иншалла буюрса, көз коркок, кол батыр, тез эле бүтүп аласыз. Каштын ортосун терсе болобу же уруксат берилбейби? Жок, каш тергенге болбойт. Өсүп кетсе, көзгө мишат этип атса, ошондо кыркып койсоңуз болот. Терген болбойт. Ражап айында канча күн жана кайсыл күндөрү ороза тутса абзелирээк? Жана мен жуманын 1-4 күндөрү ороза тутуп турганга аракет кылам. Ниетимде абалкы карыз орозолорумду бир күнүнө деп айтсам туура болобу? О, машалла, азыр эле суроо келди эле. Рамазан, Ражап айында өзгөчө эмес. 1-4 күн кармай бериңиз. Мына бүгүн 15, кээ бирлердин эсеби боюнча 16 Ражап бүгүн. 13, 14, 15-ти да кармап койгондо жакшы болмок. Эми сизге 1-4 күнү эң жакшы. Ошону эле кармай бериңиз. Анан кийин эгерде казаңыз болсо, нафилди чекеге коюп туруңуз. Казаңызды окуп кармаңыз биринчи. Кыямат күнү ол 1 казадан суралат. Каза ал парыз. Нафилге милдеттүү эмес сиз кармаганга. Үйдөн мурдагы жылдын орозо календары калган. Ал жерде дуалар жазылган. Аллахтын аты бар. Жана молда жазып берген дуа кагаздар бар. Календар жана дуа кагаздарды өрттөп салсам болобу же кантип жок кылыш керек? Эң жакшысы ошо сыяны суу менен өчүрүп бериңиз. Алланын аты болгон жерлерчи. Калганы болсо мусорго таштай берсеңиз болот. Эгер ага мүмкүнчүлүк болбосо, дарыяга салып бериңиз. Анда да болбосо жерге көмүп коюңуз. Убакыт болуп калдыбы? Убакыт барбы? Всё. Этаждан кулап өлсө шейит болобу? Жо, өзү атайлап өзү өлө турган болсо шейит болбойт э. Түшүнүктүүбү? Ал чоң күнөөкөр болот. Өзүн өлтүргөн өтө чоң күнөө. Апамдын бир тууган инисинин биринчи аялынан бир кызы бар эле. Ошол кызына үйлөнсөм болобу? Болот. Кызы төрөлгөндөн кийин эле ажырашып кетишкен. Апасы башкага турмушка чыгып кеткен, атасы башкага үйлөнгөн. Кызы тайыне тай атасынын колунда чоңойгон. Болот. Мен 1 жыл мурун турмушка чыкканмын. Бир балалуу болдук. Балалуу болгондон кийин үйдө уруш токтобой жатат. Күйөөм динден аябай жакшы түшүнүгү бар. Менин жанымды койбой эле сөгүнөт. Кээде бетиме чабат. Ажырашуу чечимин ойлоп жатам. Кандай кеңеш бересиз? Таптакыр ойлобоңуз. Өзүңүздү оңдоңуз,
бары оңолуп кетет Кудай кааласа. Сабыр кылып туруңуз. Тилди тартыш керек кичине. Тилди зикирге өткөрүш керек. Кайыш айткандын ордуна зикирге, тасбихке, жакшы мүнөз менен жылмайып, үйдө ыймандын сабагын кылып, Кудай кааласа иншалла ашан эме кыла албайт. Таптаза үйдө кармаңыз, баары жакшы болот. Жаман ниет кылбаш керек. Төөнүн журканын жабынса болобу, эл арасында балалуу болбой калат деген сөздөр бар. Жок. Bunday туура эмес. Мен түрк медресесинде окуйм, бирок бул жакта рабита маселеси бар. Бул нерсе динде барбы, ушул нерсе туурабы? Кандай рабита болот, ошону кенен айтып бериңиз, ошого жараша жооп берейин. Ханафи мазхабында никаптын өкүмү кандай? Бир кыз менен жолугайын дегем, никап кийет. Мен никап кийгендерди урматтайм. Бирок мени менен бирге болгондо же кафеде тамактанып жатканда чечип койсо дейм. Эгер баш кошуп калсак, кыз болсо көчөдө эч бир убакта чечпейм дейт. Намазды урматтайм, бирок окубайм. Никапты урматтайм, бирок важип экенин тастыктабайм деген сыяктуу эле мени күнөөлөп жатат. Алла ыраазы болсун. Чөм бул дагы бир өзүнчө бир фарз. Кафеде ора турган болсоңуз, азыр кабиналар бар, ошого заказ кылып тамак жей бергиле. Пластический хирург болоюн деп аттым эле, мусулманчылыкка туура келеби? Пластический хирург бар неме кылганбы? Эгерде бир шрамдары болуп калса, ошолорду оңдогонго мейли. А жөнөкөй азыркы ар нерсени тартып, жашартып неме кылып атпайбы? Ал болбойт. Мен унабызды машина кижи интернет тармагына сүрөттөрүн жүктөп койдум эле. Себеби кийинчерээк унабызды сатыкка коебуз. А мен азыр онлайн сатыкка чыгарып баасын билейин канчага кетерин десем, апам болбойт. Сатыкка койгондон кийин сатышың керек, болбосо авария болуп кетет дейт. Жок, мындай жамандыкка жору бизде совсем жок. Бизде жакшылыкка жору гана бар. Жакшылыкка жору бизде бар. Жамандыкка жору андай таптакыр жок. Андай суеверие бизде динибизде ал жамандалган. Так, уста сизден сурайын дегеним, жакында Москва шаарына кетебиз. Бирок ал жакта арак ичимдиктер магазинине барып иштейбиз. Тапкан акчабыз арамбы же адалбы? Бирок магазинде жалаң гана арак болбостон, ичинде нан, жашылча жемиштер сатылат. Болбойт. Азыр үй же кой алсаң, акчасын күздө берем деп. Бир досум торпокторун күзгүгө 50 миңден берген. Ал торпоктор азыр 30 миңден. Болот мынаны. Бирок бир бааны чечкиле. Сиз айтыңыз сразу эле. Азыр нак аласыңбы же рассрочка аласыңбы депчи. Макулбу? Эгер акчаны азыр нак берсе, накка сүйлөсө. Мындай кылбаңыз да, берсең азыр 30 миң, күздө берсең 50 миң. Ушу бул болбой калат. Биринчи өзүнөн сурап коюңуз. Сен аз бересиңби, күздө бересиңби? Рассрочка аласыңбы кандай? Күздө, всё, 50 миң. Бир баа менен. Суром төмөнкүдөй. Төмөнкүдө учурда 2 балам бар. Күйөөм менен Москвада иштейбиз. Күйөөмдүн жалганы тыйылбады. Көңүл бурбайт, жалган сүйлөп мени алдайт. Карыз алып бербейт. Эмне кылсам болот? Азыр бөлөк жашап жатамын. Мага айтпай кредит алып 200 миң болуп кетипти дейт. Мына бардык мына көйгөйлөр бар го туугандар. Ушунун бардыгы динсиздиктен, ыймансыздыктан, таквасыздыктан. Булар боло турган болсо, Кудай кааласа береке болот. Карыз албай жашаганга аракет кылайлы. Устаз, кымыз ичип, кызып алып, ырдап бийлегендерге кандай карайсыз? Менин күйөөм достору менен тез-тезден жолугуп алышып кымыз ичишет. Тойлордо кымызга кызып алышып ырдашат, бийлешет. Анан кыздар менен бийлептир. Мындай болбойт десем, кымыз ичсе эч нерсе болбойт дейт. Кыздар менен бийлегенин айтсам, кызып калыптырмын деп койду. Өзү намаз окуйт, достору да намазда. Ушул кылгандары туурабы? Жашы 35те, балдарыбыз бар дейт. Болбойт. Бардык нерсе чегинен чыгып кетсе, болбойт. Ошо да кызып калды, ошон үчүн тияка уже баштады да. Тооба. Кызып калдым дейчү. Астагфирулла. Өткөндө салафилерге нике кыйса болот дедиңиз эле. Суроо жооп учурунда сиздин жообуңуздан кийин интернет тармагында талкуу болуп, көбүбүз түшүнбөй калдык. Алар деле ислам дининде да же кандай болуп калат нике маселеси, мүмкүн болсо кенен түшүндүрүп бере аласызбы дейт. Өткөндө айтканбыз. Таксы акыркы учурда мындай да. Бизде нике болгонго шарт. Акылдуу болсун, балагатка жетсин, мусулман болсун деп. Мусулман эмеске нике кыйылбайт. Бирок Куранга келе турган болсокчу, Курани Каримде ахли китап ким? Христиан жана насараларды христиан дейбиз.
яһудилер жөөттөр. Аларга Таурат, Инжил түшкөн. Христиандар менен жөөттөр. Ошолорго нике адал дейт. Биз бир маселени кичине аша чаппайлы да. Мындай инсап менен, мейли кандай болсун инсап менен. Биринчи мына салафилер мусулманбы, мусулман эмес, бул жерде токтоп койбойлу. Менин оюмча бул мусулман, сиздин оюңузча билбейм экен. Эгерде сиздин оюңузча башка болсо чыкпайсызбы бу жака? Мындай сөз айтыпчы. Албетте бул жерге ошолорго аралашкан мындай жок. Биз элди бөлбөйлү. Элди жарбайлы. Бардыгын урматтайлы. Тура Ханафи Ханафиге үйлөнсүн, Шафии Шафиге үйлөнсүн, Малики Маликиге үйлөнсүн, Салафи Салафиге үйлөнсүн, Хамбали Хамбалиге үйлөнсүн. Бирок эгерде ушу биринин арасына бир нике кыйылып калса болобу, болбойбу? Мен мына ушол маселеге бул жакта жооп алат да. Нике кыйылып калса, нике өтпөйбү Алланын алдында? Болот. Турмушка чыгам дей турган болсо чыга берет, аламса ала берет. Так мейли, өзүңүздүн мазхабыңызда, өзүңүздүн жүргөнүңүздө, кээ бирлер давачка чыксам болобу, давачка чыкпай эле коюп, жакын иштерге чыкса болобу, же чыкпай болобу, же болбосо тигиндей мындай умумий жалпы эрежени карап фатва берилет. Жалпы эрежени карап айтылат. Жеке бир адамдын кызыкчылыгы же болбосо касташына карап айтылбайт таксырлар. Ошон үчүн иншалла бардык жерде оюмча иншалла инсаф менен кылган жакшы да. Албетте иншалла мейли башка суроо ушундай келген чыкса болот. Булар алхамдулилля дагы айтабыз. Булар Кудай сактасын, астагфирулла, кафир эмес, шия пия эмес. Ханафи Ханафиге үйлөнө берсин. Ханафи Ханафиден турмуш ала берсин. Бирок булар менен нике кыя турган болсо, никесин арам деп айта албайсыз. Кудайдан коркун, Куранга эрте кыямат күнү кандай жооп бересиз, аны өзүңүз билиң. Макулбу? Бардыгын инсаф менен, адилеттүүлүк менен, ынтымак менен жакшынакай. Эгерде башка далил болсо алып келиң, анан сүйлөшөйлү, көрөйлү. Бир чечимге келели. Эчтеке эмес го. Күн сайын Бишкектебиз тирүүбүзбү? Эл менен биргебиз, өлгөндөн кийин анан жаназа окуп бир үзгөн коебуз ошол да. Бирок ага чейин тирүүбүз. Любой время даярбыз, эшик ачык. Чуа устаздар кайсыда сабак бергенде акыйда боюнча 40 күн подряд сабак бергенде, ошондо айткан жисим кошуп коет, мужассим болуп калат депчи. Тактада отурат, оң жагы, сол жагы дегендер. Ошондо мужассим дегенде жанагы христиандардан айырмасы жок болуп калат дегенде айтканда. Христиандар ачык эле Иса пайгамбарды Кудайдын баласы деп атпайбы? Насаралар, алар эмне дейт? Вакалатун насара Иса ибнуллах. Куранда Алла Таала айтып атат. Ахли китап ким? Ахли китап насараларды Алланын баласы деп айтып атат. Булар мен оюмча иншалла алхамдулилля бардык жерде өзүнүн чеги менен болгон жакшы. Эгерде мейли азыркындай мазхаб Ханафи мазхаб өзүнө нике кыя берсин. Макулбу? Бул өзүнө кыя берсин, ал маселе жок. Бирок эгерде булар башка кошуп кандайдыр бир нике кыйла турган болсо, аны биз таксыр харамга чыгара албайбыз. Харамга чыгара албайбыз. Эми Алла алам, Алла билүүчүрөөк. Дагы машалла биринде сунуш болсо китептерин алып келип көрөйлү. Кандай деп, анын үчүн буларды кафырга чыгарышың керек. Каяка чыгарышың керек? Чыгара аласыңбы ошо? Меккенин имамдарын кафырга. Мына Макканын имамын кафырга чыгара аласыңбы? Биз бардыбыз кыблага барып ошол намазды окуп атабыз аркасынан. Кафырга чыгара аласызбы? Алиязу билля, Кудайдан коркоюн. Ошон үчүн иншалла ар бир нерсенин өзүнүн чеги менен кеткен жакшы да. Ал жерде деле көп тавилдер бар, тияк-бияк неме кылгандар бар. Алхамдулилля биз өзүбүздүн мазхабыбызды бекем карманайлы. Матуриди акыйда Алла Таалага жисим сабит кылбайбыз. Алла жисимсиз, жайсыз бар дейбиз. Алла Таала болду. Бир жалгыз шериги жок. Макулбу? Кеттик. Так. Сүтсай деген илим боюнча сурайын деген. Сүтсай билбейт экенмин. 2 айлык бойдон түстө ахиретте шапаатчы боло алабы? Иншалла. Бир суроо ойго салып атат. Зына кылып алгам. Азыр тооба кылып Алладан кечирим сурап атам. Зына карыз дейт экен. Сөзсүз жакындарыма тиеби же тооба келтирсем кайтышым мүмкүнбү? Иншалла чын жүрөктөн тооба кылсаңыз, Кудай кааласа жакындарыңызга тийбейт. Мени сыйкырлап коюштур жакындарым. Аларга кандай жооп кайтарсам болот? Азыркы учурда сыйкырдан аябай кыйналып жүрөм. Жооп берип коюңузчу. Окутуңуз. Бакара сүрө, болбосо Ихлас, Фалак, Насты көп окуңуз.
Жума күнү окулуучу бир намаз бар экен. Ал ишрактан саат 11-ге чейин окулат. Ошентип 4 рекет окуп, ар бир рекетине Фатихадан кийин Аятал Курсини окуп, артынан 15 жолу Ихлас сүрөсүн окуйт дейт. Ошондо 400 жылдык каза намаздардын ордун толуктоого болот деп уктум. Ушул туурабы устаз? Жок, болбойт. Каза намаздар өзүндө гана окулунат туугандар. Макулбу? Бул burada. Анан экинчиси мына 15 жолу Ихлас сүрөсү мындай жок. Мындай намаз. Зуха намазы бар. Бүгүн эле сабактан өттүк. 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет, 8 рекет, 12 рекетке чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуган зуха намазы. Андан башка бизде намаз жок. 5 убакыт намазды окуйм. 2 жыл Россияда иштеп келдим. 1 жыл иштеп аялымы чакырдым. Эркектер менен телефондо көп сүйлөшөт. Зына кылгандай сезилип жатат. 6 балабыз бар. Кандай кылсам болот? Намаз оку десем, окубайт. Жообун берейинби? Алла. 6 бала бар. Динге алып келиңер. Алардын да курсагын эле ойлой берген экенсиздер. Алардын динин да ойлоңуздар. Мынандай маселе болот тугандар. Анан шек менен эле жөн шектене берген болбойт, далил болбосо. Күмөнсүрөй берген болбойт. Жаш баланын башына негизгиси чачына дейт. Чачына жол түшкөндө кемеге чыккан кишиге же болбосом эгиз төрөгөн аял 3 жолу кырктырыш керек дейт. 3 жолу кесилиш жок, же 3 кесилиш көчөнүн ортосуна олтуруп кыркып койсо болот деп коет. Бул ширк болуп калабы ошондо? Жок, эми мынандайлар жок нерсе. Ана көрө жакшы эле дем салдырыңыз. Жакшылыкка ырым азыр эле айттык, жамандыкка ырым болбойт. Ширк бул Алла Таалага тең деген учурда гана ширк болот.